Assalamu alaikum, урматтуу президент. Аслан Сыдыков, Акипресс маалымат агентствосы. Сооронбай Шарипович, сиз келаткан 2019 жыл өзүңүздүн алдында кандай максаттарды койдуңуз? Анан экинчи суроо, биздин турмуш интернет сайтыбызда карапайым эл жөнүндө абдан көп маалымат чыгат. Алар абдан популярдуу. Сиздин боюнча биздин өлкөдө аймактарды өнүктүрүү үчүн кандай жол менен кетсек болот? Анан алардын ичинде маалымат технологияларга кандай көңүл буруш керек? Рахмат. Маалыматтык технологияларга кандай дейсиз? Кандай көңүл буруш керек? Маалымат технологияларга. Ооба. Эми 2019 жылга биздин максаттарыбыз көп. Ошол эң керектүү реформаларды жасашын айтып кеттим. Соттук, укуктук реформа, региондорду өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү программасы, санариптик экономиканы киргизиш, мамлекетти цифровизация кылыш эң чоң маселелерден. Жанагы коопсуз шаар, жанагы түндүк электрондук ведомство системаны ишке киргизиш, мамлекеттин элге көргөн кызматтарын баарын тең айтып кеттим, электрон форматка өткөзүш, баарын тең өткөзүш. Анан кийин эми көп эле максаттар бар, аны айтсам узак болуп кетет. Анан көп азыр болуп аткан кемчиликтер бар, ошолордун баарын тең жоюш. Анан эң негизгиси, эң биринчи орунда коррупция менен күрөш маселеси ошо болот. Бул күчөйт. Анан мамлекеттик технологияларды өнүктүрүү боюнча билесиңер, мен премьер-министр болгондо мамлекеттик технология жана байланыш комитети түзүлгөн. Өкмөт мүчөсү болгон. Июнда 16-жылы. Мына ошолор ушул иштердин баарын тең алып барат. Баардык алдыңкы технологияларды алып келип мына киргизет. Буга мына каражаттарды да табабыз буюрса, алып келебиз. Будан эч аябайбыз. И маалыматтык технологияларды биз элден калбастан, өнүккөн мамлекеттин артта калбастан, биз өткөндө айттым го мен концепция кабыл алып атканда, 5 жыл ичинде региондо бир лидер болушубуз керек. Буга абдан катуу көңүл бурабыз. Бул менин өзүмүн жеке көзөмөлүмдө болот.